биз Беринде жүрөк командасынан үй бүлөлүк зомбулукты кандай түшүнөсүз? Үй бүлөлүк зомбулук деген ата-эне менен баланын ортосунда болушу мүмкүн. Командасынан сурамжылоо жүргүзүп жаттык эле. Сизге суроо берсем, гендердик зордук зомбулукты кандай түшүнөсүз? Саламатчылык, гендердик зомбулук деген бул үй бүлөдөгү аял менен эркектин ортосундагы тең укуктуулук деген. Саламатсызбы, биз Беринде жүрөк командасынан сурамжылоо жүргүзүп жаттык эле. Биз жөнөткөн ФК менен сурамжылоого катыштыңызбы? Саламатсыздарбы, ооба катыштым. Катышкан болсоңуз сизге кайсы суроо түшүнүксүз болду? Мага гендердик зомбулук дегенди кандай түшүнөсүз? Ошол суроо түшүнүксүз болду. Рахмат. Эмнеге ичкерге чечтиң бут кийимиңди? Чыг эшикке акмак. Дагы деле иштериңди бүтөлөсүң, эмне кетти үйгө? Бизге тил койсо балдарын Кимге кама? Мен сенин артыңа укугум жок. качанга чейин биз бирөөлөрдүн айынан запты деп жүрө беребиз. Өзүң бизди коргогон мыйзам бар бекен? Жакшы, рахмат, өзүңүз. Жакшы да. Апа, мен сизди сагындым. Мен да сени сагындым, балам. Sağındım apa sizdi. Беринде жүрөк командасы. Зомбулукка каршыбыз, зомбулукту актабайбыз. Биздин мыйзам, биздин